мына розовый болуп чыккандар, булар жаңы эле алынып, еще бүтө электер да. Электромонтер болуп эмгектенген Бекназар Малабаев сынак аркылуу тандоодон өтүп келип иштеп жатат. Энергетик кесибин аркалаган адис кайрылган абоненттердин бардык суроолоруна жооп берүүгө аракет кылат. Мында тез жана натыйжалуу иштөө үчүн райондук электр тармактарынын адистеринен куралган 17 кызматкер иштейт. Кээ бирөөнүкү нагрузканы көп колдонугендиктен счетчик автомат түрдө өчүп салат да. Ошол убактарда бизге көп кайрылуу болот. Анан дагы аварийный убактарда, мисалы авария болуп калганда, биз ошолорду арызданууларын биз бияка алабыз компьютерге алып, анан диспетчер көрөт, диспетчер өзүнүн оперативный бригадаларын жөнөтүп, аларды ошо жойгонго аракет кылат да. Жаңы байланыш борбору энергетиктер күнү расмий ачылды. Аралыктан тейлөөнүн максаты абоненттерден келген чалууларды, кайрылууларды жана даттанууларды кабыл алууну жакшыртуу жана аны иштеп чыгуу, талдап көзөмөлдөө жана аткарылып жаткан иштердин сапатын жакшыртуу. Белгилей кетсек, буга чейин кол борбор жеке компания тарабынан иштетилип, ал үчүн түндүк электр ишканасы каражат төлөп келген. Эми мамлекеттик ишкана өзүнүн байланыш борборуна ээ болду. Колл-центр ачылышы бул эң биринчисинен элге, биздин элибизге, абоненттерибизге удобство деп эсептейм. Частный компания болгондо алар убакыттын узагына, мөөнөтү узагыраак сүйлөшкөнгө кызыктар, анткени ар бир минутасына тыйын төлөйт да. А бул жерде бүгүнкү күнү иштеп аткан өзүбүздүн персонал, булар эмнеге кызыктар? Булар ошо качество обслуживанияга кызыктар да. Жаңы байланыш борбору Чүй Талас облустарын жана Бишкек шаарын тейлеп күнү-түнү иштейт. Электр энергиясынын керектөөчүлөрү кайсы убакыт болсо да жаралган суроолор боюнча кайрыла алат. Сотрудников мы подбирали по конкурсу. Биз энергетика тармагында иштеген кесипкөй кызматкерлерди конкурс аркылуу тандап алдык. Алар өз ишин толук билет жана сапаттуу тейлөөгө окутулду. 2 сменде жалпы 17 кызматкер эмгектенишет. Алар күнү-түнү чалууларды кабыл алат. Азыркы учурда кандай чалуулар келип түшүп жатканына талдоо жүргүзүп жатабыз. Келип түшкөн чалуулардын негизинде мониторинг жүргүзүлүп, кайсы тармакта маселе көп экени аныкталып, аны чечүүгө багытталган иштер жүрмөкчү. Ошондой эле байланыш борбору абоненттердин иш кагаз документке байланыштуу жумуштарын аралыктан тейлөөнү пландоодо. Уланбек Тыйканбаев, Чыңгыз Жумагулов, Ала Тоо 24.